Кутман кеш урматтуу көрөрмандар, урматтуу Борон шоу программасынын көрөрмандары, мына ар жума сайын сиздерге ар тараптуу таланттарды чакырып, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, сиздер менен бирге болууга биз дайым бел байлаганбыз. Мына бүгүн да Кудай буйрса сиздер менен жума айланып, саат айланып сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу жолугушуп турабыз. Бүгүн да сиздерге таланттуу адамдарды чакырганбыз, таланттуу кишилерди чакырганбыз. Кол чаңыңыздар менен Борончу шоу программасы башталды. Assalamu alaikum урматтуу замандаштар. Бир жума убакыт өттү, бир жумадан кайра сиздер менен жолугушуп отурабыз. Элибизге тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Азыр мен жолдон келатып, мындай бир өзүмчө ойлонуп калдым. Себеби дегенде, өзү карындаштарга, айымдарга мен кайрылайын деп атам. Бир интернеттен бир нерсе көрүп калдым да. Кыздар өздөрү негизи эле ар кандай боёну антип интернетке чыкканда сулуу болуп чыгып атышат. Ал жакшы, бирок кийинки учурларда дагы ал аз келгенсип фотошоп кылып дагы өзүңүздөрдү аябай сулуу кылып атасыздар. Кийин ошол нерсеге көнүп калып, өзүңүздөрдүн өңүңүздөрдү көргөндө настроениеңиздер түшүп калбасын. Ошон үчүн кичине мүмкүн болсо сулуулукту бир жүрөктүн сулуулугу менен, Кудай Тааланын өзүнүн берген, табият берген сулуулугу менен сулуу болуп жүрө бериңиздер. Азыр эми келиңиздер, эми элден келген жакшынакай сүрөттөр бар, өзүңүздөр билесиздер. Көрсөтүүнүн башында бир жылмайып, анан кийин көрсөтүүбүздү баштайбыз. Экранга караңыздар. Дагы элдерибиздин жөнөткөн сүрөттөрү боюнча мынакей кыздар жөнүндө сөз болуп атса, бул жерде Чычкан Чыбал айтып атат экен, эмне эле мени көрсөңөр кыйкыра бересиңер дейт экен. Чынын айтканда, Чычканды көргөндө ар бир адам өзүнчө кыйкырат болуш керек. Өзү да ошондой Чычкандын образы да күчтүгөн берде жөнөтүптүр. Кийинки сүрөткө көңүл буралы. Мына мен азыр ошол телефон маселеси жөнүндө сөз болуп калдым. Азыр телефонго түшкөн, ар түрлүү болуп сүрөткө түшкөн мода болуп атат. Илгери аксакалдарыбыз, аталар сүрөткө түш десе, атайын кийинип жакшынакай болуп келип анан түс туруп алып, дем албай сүрөткө түшөт эле. Азыр мына монтип ар кандай болуп сүрөткө түшүшкө аракет кылып атат. Бул жерде болсо эшикке чыгып алыптыр. Эми кийинкиси каяка чыгат болду экен. Мына ушундай өзгөчөлүктөр менен. Бул дагы тамашакөй жигит экен өзү. Эшикти акырын жапкыла, водитель чочуп кетет де. Чынын айтканда, ошол маршрутта иштеген дагы бир өзүмдүн сүйүн деген бир досум бар, абдан тамашакөй. Ал дагы бир жолу өзү атайын барып туруп маршрутка эң акырында бар токтоочу аялдама бар го, ошол жерде токтоп, өзү артка отуруп алыптыр. Элдер түшүп атат экен, анан бир аздан кийин элдер сүйлөнө баштаптыр. Келбейби, жанагы шофер каяка кетип калды, эртерээк жылмайлыбы, биз жумуштан кечигип атпайлыбы десе эле, өз аркасына отуруп алып, ал келбесе койсун, мен деле айдап кете берем деп эле өзү отуруп алып айдап жөнөптүр. Элдин баары чурулдап калышат, ай кызык жигит окшойсуң, каяка айдап кетип атасың десе, ой мен өзүм 2 остановка барам, мен да шашып атам деп 2 остановка барып токтотсо, элдин баары коркуп түшүп кетип калган экен. Мына ошондой бир тамашакөй жигиттерибиз бар. Бул дагы өзү тамашакөй экен, мына ошентип жазып коюптур. 211 деген маршрутка экен, Бул жерде болсо чынын айтканда сатуучулар дагы келген ушул кардарлардан улам бул канча, бул канча деп сурай беришет. Ошондон тажап кетип жазып койгон экен, алсаң ал, албасаң сураба дейт экен да. Эми ар бир кардар өзү милдеттүү сурап, тандап алышка. Бирок тамашакөй экен бул дагы, мына ошентип жазып койгон экен. Ала турган болсоң чындап алгын, албасаң кыйнала. Бул болсо азыр мынакей эшик жакшынакай болуп калды. Көпчүлүгү бири-бири менен сүйлөшөт. Жүрбөйсүңбү шаардын ушундай болгон ысык, быкы-чыкы болуп аткан жашоодон кичине алысыраак барып, шаардын сыртына чыкпайлы дагы бир аз эс алып келбейлиби деп, мына ушундай төшөнчүлөрдүн баарын салып алып, тиги жердеги жоолуктун, баштыктын ичине продуктусунун баарын ороп алып жөнөп аткан дагы кербес экен. Өзү жигит дагы жакшы жер тандап отуруп алган экен. Жакшы эс алып келиңиздер анда. Бул жерде өзү эле жазып коюптур. Акча, ачкыч, телефонду жоготкон эч нерсе эмес. Соска жоготуп ийген болсоң, түндөсү саат 2-де туруп алып издеген андан да оорураак. Эми сосканы звонок этип таап ала албасаң, мына ошентип издейсиң.
ошондой тамашакай жигиттердин жөнөткөн сүрөттөр экен. Балаң менен бир нерсени издеп, эмнесин жоготуп ийсе дагы кошо ошентип рахаттанган ар бир ата эненин бир өзүнчө бир бактысы болсо керек. Келиңиздер анда дагы ушундай сүрөттөрдү кийин желетөөрүңүздөр, анда көрсөтүүнү баштайлы. Анда келиңиздер, бүгүн мына ошондой эки инсанды чакырганбыз. Анда Руслан абабыз менен Замир эжекебизди кол чабуулар менен тосуп алалы. Кана келиңиздер. Ар бир келген конокторубуздун өздөрүнүн өзгөчө элден айырмаланып турган таланттары бар. Ошон үчүн эл сыйлайт, ошон үчүн эл баалайт дегендей. Эми эжекебизди болсо биздин эле Кыргызстан эле эмес, дүйнөгө Кыргыздын атын чыгарып, ошол жакта биз сыймыктанып, эжекелерибиздин мына ошондой таланттарына таазим кылып келебиз. Ал эми таланттууларды таазим кылып жүрүп, ар бир адам өзү деле мындай бир жашоодо ырдагысы келет экен. Байке? Сиз дагы өзүңүздүн ишиңизден тышкары кыңылдап, жумуш кылып жүргөндө ырдап дегендей. Анын үстүнө мына ушул милиция кызматкерлери өзү чыгармачылыкка жакын болушат. Анткени себеби менин да досторум бар, билем. Ишиңиздер оор болгондугуна байланыштуу, сиздер дагы ошол эс алганга ушул чыгармачылыкка жакын болот болушуңуздар керек. Эми биринчи байкебиздин бир аз эми эжекебиз жөнүндө маалымат жалпы элдин баары жакшы билишет. Анан эми байкебиз жөнүндө бир сыйра тааныштырып өтөлү. Байкебиз мына ушул запастагы полковник экенсиз, байке. Анан 3-чү даражадагы азамат медалын 10 жылдык кызматыңыз үчүн, 1-чи даражадагы медал шер медалын болсо ички иштер министринин ички аскери деген наам менен алган экенсиз. Коргоо министрлигинен аскердик кызматташтык бекемдөө үчүн медал алган экенсиз. Анан кийин Америка Кошмо Штатынын Луиза штатынын Батон Руш шаарынын ардактуу жараны дейт. Мен ушул жөнүндө сизге кайрылайын деп атам. Сөздү ушундан баштап көрөлү. Сиз кантип ушул Америкага биз бара албай, барсак бизди жаратпай коюп, Америкага жете албай эле кыйналып эле жарабайт экенсиң, сен барбайт экенсиң деп атып атат. Сиз барып алып ошол жерде жаран болуп алганыңызга абдан таң калыштуу болду. Ушунун бир жолун айтсаңыз, биз деле барып, балким жаран болуп каларбыз. Жаран болбосок деле жөн эле барып кетсекпи дегенбиз. Жок, бул борончу эме да. Жаран эмес, баягы почетный гражданин деп берет да. Бул жакка биз 2005-жылы ушул ички иштер министрлигинен, биздин служба безопасность, СМБдан, коргоо министрлигинен, МЧСтан бир 15-16дай биздин кызматкер жигиттер барганбыз. Алардын баягы америкалык тарап өздөрү баардык каражатты моюнга алып барган келгенибизди, жашаганыбызды терроризм боюнча бизди окуткан. Анан ошондо алардын требованиясы боюнча бир бөлүмдүн начальниги болуш керек. Анан кийин 40 жашка чейинкилер деген эме менен Кыргыздын жалаң 40 жашка чейинки жигиттери барып келгенбиз. Эми азыр андан өтүп кеттик. Анан барып ошол жерде сабак алып, окуп келгенбиз. Анан мындай кээ бирлөрүнө ошондой жанагы город Батон Руш деген шаарда болгон бул. Штат Луизиана деп аталат экен. Өзү түштүк Американын түштүк тарабындагы штат экен, ысык жак. Ошо биз жаңы жылдын астында бардык. Жаңы жылда каар деле жок болду. Анан барып ошол жерде сабак алып, окуп келдик. Биздин кечирип коесуз. Канча убакыт окудуңуз ошондо? Ошондо 1,5 айдай окудук. 1,5 айдай. 1,5 айдай окудук. Анан ошондой наамдарды кээ бирлерибизге берди. Анан негизи бизден ошо Кыргызстандан баргандарды ошол убакта биз барсак жаңы эле Украина менен Өзбекстан окуп кеткен экен. Анан биз барганда Бангладеш деген республика барып калды. Алар англисче сүйлөгөндөр экен, бирок биздин арабызда деле жигиттердин баары англисче билет экен. Кыргыздын жигиттери силер кыйын экенсиңер деп ушу мактаган.
Аныңызга кошулам. Себеби дегенде кыргыз мактанып койсок болот бул жерден. Себеби дегенде кыргыздын мүнөзү эмнегедир жөндөмдүү келет экен бир нерсеге. Биз дагы концерт коюп калганда азыр Россияга концерт коюп жүрбөйбүз. Биздин туугандарыбыздын баары эле Россияда да жердеш. Макдональдстан тамак ичели деп кирип калсак, ошол жерде 20-30га жакын адам иштесе, ошонун баары кыргыздар экен. Администраторунан баштап, кассири, тамак жасаган поварынан баштап, санитаркасына чейин кыргыздар экен. Биз тамак ичели деп барып калсак, биз менен сүрөткө деп келип калышат, анан тамашалап баарыңар ушул жерде кыргыздарбы, орустар жокпу десек, жетекчибиз эле орус дейт да. Калганы директор эле орус экен да. Калгандар кыргыздар. Мен ошондон кийин ойлонуп калдым, эмне себептен десе, көрсө жөндөмдүү келет экен. Бир жерге барса, анан башка жактагылар да кыргыздарга ишеним көрсөтүп, ошондой иштерди берет экен. Ошон үчүн сиздин айтканыңызга мен толук кошулам. Анан кыргыздын бир жакшы мүнөзү бар го. Баргандан баштап эле салыштырган жакшы көрөсүз го, мисалы. Сиз ошондой эмнелерди салыштырдыңыз барган? Булар да мындай экен, бизде мындай эле деп калабыз го. Эми борончу жашоо шарты. Өзүңүз айтып атпайсызбы? Жашоо шартты жанагы бир анекдотто айтылгандай салыштырып болбойт. Тиги астыда. Анан кийин бирок биздин да жакшы жерлерибиз бар. Биз ар бирибиз кичинекей бир жанагындай өзүбүздүн кыргыздын орнаменттери салынган ручканы, кичинекей жанагы боз үйдү, эмне кыргыздын эмнесин көрсөткөн нерселерибизди ала барганбыз. Анан ошолорду барганда жанагы сабак берген агайларга, эжелерге белек кылып бердик, тартуу кылып. Анан кийин бизди автобус менен алып кетет. Биз полицейский бир городокто полицейский академиянын жатаканасында жаттык да эми. Жатакана деп айтканга болбойт, биздин ал жанагы 3-4 жылдыздуу мейманканалардай да. Анан кийин ошол биз менен аларды көрүп салыштырып баштайбыз да, сиз айткандай. Анан баягы 1-күндөн 6-күнгө чейин, түшкө чейин 6-күндүн бир гана саат перерыв берет дагы сабак. Эртең менен 8-де киресиң, 12-ден 1-ге чейин перерыв, дем алыш, анан кечки 5-ге 6-га чейин. Анан ужин кылып туруп, суббота, 5-күнү, суббота күнү атайын уюштуруп алып барып туруп, тамак алып барат ресторанга. Калган күндөр өзүбүз бошпуз. Дем алыш күнү бошпуз, эс алабыз. Каяка барсаң, өзүңүз билесиз. Анан кийин ошол жерге барганда, ошол мамлекет, ошол райондун, бизче айтканда, жанагы департамент эме деп коет го дейм бизде, питание департамент, ошондой деп коет экен аларда. Ошонун эң чоңу келип алып, силер мына тамакты жейсиңер деп бир 30-тай тамакты айтат. А биздики салып кетебиз дебейсизби? Салып кетели десек, биздики жана 5 бармак жеп атпайбызбы эми кыргыздын? Өзүбүздүн 5 бармакты. Алар 5 бармакты 3-4 тамак кылып айтат. Мынабы жилиги, мынабы устуканы, мынабы эти, мынабы эмеси деп борсоктон бери санасак, биздики деле 30-тай чыгат. Анан ошону жедирип, ошону алып келип кайра метет дагы. Анан алардын деле бизге эмеси бар экен. Бир жолу ушул магазинге кирип, үйгө баягы белек, бечкек алабыз деп кичинекей бирдемелерди алып жүрсөк, жанагы автобустун водителине мен ушу 2 подарок берип коюп турмун. Бир боз үй, анан бир кичинекей ручка жазган, анан дагы бир кичинекей Кыргызстандын ушу сүрөт эмелерин ала барып берсем керек. Анан жанагы майда чүйдөн ала келип, эметсек, жанагы төлөгөн жерге келгенде эле менин астыма чыгып эле жанагылардын баарын меникин кошуп төлөп койсо болобу? А мен кыргызча американецтен андан күткөн эмесмин да. Же алар даже тамакты ар ким өзүнө төлөйт деп. Ооба да. Анан кийин ошентип жанагындай нерсени төлөп койду. Ошол жагынан алар американецтериң деле бизге кыргыздарга окшошуп деп коебу. Балким сиздер көндүрүп койгонсуздар. Биз көндүрүп койдук. Анан сизге ушул эле суроо боюнча, сиз мисалы эми дүйнөнүн көп жерин кыдырып келдиңиздер да. Сиз ушул айырмачылыктарды, бизден эмне артыкчылыгы бар алардын, же болбосо кызык бизде жок нерсе, кандай бир кызыктуу бир шарттары барбы? Ар бир жер жакшы, ар бир мамлекет жакшы, жакшы нерсе бар да. Жакшы нерсе бар, и башка нерсе мындай отличие болот да. Мындай менталитет башкача. Бирок бизге бүт жагып, мындай жакшы барып келдик да.
любой жерге. Анан бизди сыйлап, биз артисттер да мындай бизге көрсөтпөй да, мындай жаман нерсени көрсөтпөй. Анан кайра келсек уже Кыргызстанга, мындай аба башка, суу башка, мындай природа баары биздики башкача. башкача. И мындай анан ойлойсуң да, кой болду, мен эч жака барбайм. Экинчи. Ооба, туура айтасыз. Ушул жагынан баары деле биз мактансак болот. Бизде экономикасы көтөрүлсө эле эч бизге жетпейт. Бул эч нерсе эмес бул. Эмечеке сиздин мына ошол дүйнөнү кыдырып, ошол дүйнөгө таандык болгон чыгармаларды аткарып жүрбөйсүзбү? Азыр экранга көңүл буралы дагы сиздин ошол чыгармаларыңыздан бирин экинин көрөлү. Анан ошол боюнча сүйлөшөбүз. Сыртка барганда ушундай кийим кийесиздерби? Биздин өзүбүздүн мүнөзүбүздү, колоритибизди дегенде кыргыздын чагылдырып. Концерттен тышкары деле көчөгө чыкканда мындай бир кийип алып, биз кыргызбыз деп калпакты кийип алып дегендей ошондой мааниде жүрсө, аларга бир таң калыштуу болуп, четтен баргандын баары биздин кийим өтө кызыктырат экен. Көчмөндөр оюнда келгенде дагы биздин кыргыздын кийимине аябай мындай сүрөткө түшөбүз дешип, ушундай неме болду го. Кийинки сюжетке көңүл буруп коелу. Эжекебиздин ырдаган, бул жерде да абдан жакшы түшкөн сүрөтүңүз бар экен. Бул классик ырдаганда. Бул жерде болсо жигиттер алмаштырып алышты окшойт. Бул жерде Байкемдин, сиздин Кош жылдызда түшкөн сүрөтүңүз экен, Кош жылдызда түшкөн сүрөт. Ошондо сизге сөз өтүп кеттими? Кимдер менен Кош жылдызга, эми сиздин жанагы өзүңүздүн бир сыйра таанышып алдык эл менен чыгармачылык жагыңыз жөнүндө сүйлөшөт экенбиз эми. Кимдер менен Кош жылдызда ырдадыңыз? Кош жылдызга 2010-жылы Кош жылдыз башталбадыбы? Жанагы эжебиз Калипа Сейдалиева, Калипа Сейдалиева ачып, ошо биринчи жылы абдан эми Кыргыздын айтыш керек, элге көрүнгөн инсандары Баекова эжебиз, Жамин Акималиев, депутаттардан ырдашты да, ошондо бир карап, жакшы экен. Алардын ырдаганын же мурда көрбөсөк. Анан бир ырчы, бир башка кесиптеги эле адамдар ырдап атышты да. Анан кийинки 11-жылы министрликтерден деп алып калышты да. Анан ошол убакта биздин министр дагы, зам министр дагы ошо мен кес-кесте кичине мындай коллективный эмеде бир ырдап койчумун. Анан ошону сизди жөнөттү. Анан мага айттырып калыптыр. Ошондо мен Академия МВДда иштеп аткам, тиги тарбиялык отдел бөлүм бар. Ошонун эмеси келип айтты. Министр айтты, бизде эми кичине баягы тапшырманы аткарыш үчүн министр айтты деп кое берет, бирок министрден барып сурай албайсыз да. Сиз айттыңыз беле мен ырдасын деп же ырдабасын деп. Ошентип анан бирок бир мындай конкурс сыяктуу болду да. Музыкальный училище бар экен, московский. Ошол жерге ГАИден бир эже келди, дагы бир экөө келдишти. Анан бизди баарыбызды ырдатып көрүштү. Анан оркестрга бери карай карап, Бишкектин жанагы шаардык оркестрына бери карай туруп ырдашып эле ушундай эмелери бар экен, зыңкыйып эле. Мен аны деле билбейт экенмин. Мен оркестрди караган боюнча эле могу ырды ырдайм деп бир ырды ырдап бердим, жамгыр төктү эле деп. Анан кийин көрсөк күлүп калышты, күлүп эле кол чаап калышты. Анан кийин тигилерди бирдеме сурап атышкан. Анан аларды жөнөтүп дагы чакырабыз деп, мени сиз калыңыз деди. Анан бир жакшы жигит ырдаган. Раул деген өзү башка улуттун жигити экен, кыргызча. Анан мен ошону калат го десем, көрсө булардын мурунку жанагы базовый деген образование деп коебуз го. Биринчи алган билими музыкальный образование бар экен да буларда. А мени жөнөкөй адам катары. Мурда анан бизге милиция келгенче. Ырдадыңыз кимдер менен? Анан кийин эң биринчи эле ушу Бактыгүл Бокоева. Андан кийин жанагы Гүлбү. Жок. Кубанычбек кызы ким эле? Элмира Кайып кызы. Жок, Элмира Кайып кызы баштаганбыз, анан жанагы Бокоева экөөбүз тиги бир себептер менен ырдай албай калып. Анан кийин эң акыркы мышык кылып Көбөкова менен ырдадым. Мен 2-3 жолу катышып жүрдүм. Же жактырып калыштыбы, кайра чакырып.
Анан кийин Гүлзат Кубанычбек кызыбы же ким? Байзакова эмес. Байзакова эмес, Гүлзат деген ушу нарындык биздин опера балетте экен. Кыскасы 2-3 эмеге катышкан экен. Ошол 5 жылдык болду деп катыштык. Биринчи жыл катыштык, анан ортодо бир жанагы голубой огонек деп жаңы жылда ырдатышты, анан 5 жыл болду деп ошо 2015-жылы ырдатышты. Азыр бул жерде сиздин тиги сүрөтүңүз көрсөтүлүп калды. Бул жерде айтып кое бериңиз ошол. Бул жерде бизди жанагы коомдук тартипти сактоо боюнча баардык эле мамлекеттик иш-чараларга катыштырат да. Анан мен көбүнчө ошо курс менен, курсанттар менен жүрдүм. Начальник курс болдум, начальник факультет болдум. Анан мынау жаныбызда турган жигиттер. Бул ошол Америкада, алдагы бир жанагы Рика Миссисипи деген бар. Эң кенен, мындай туурасы жагынан кенен жер жүзүндөгү ошо дарыя, ошондо крокодилдер сүзүп жүрөт экен. Анан мынау капитан корабль экен. Ошол келип, биз ошого түшүп, азыр бизди нары бери кетердиге бир 2 күн калганда бизди ары бери сүздүрдү. Ошо мындай эле сонун эле кыргыздын жигиттериндей болгон эле жигит, мында айылда ушундай эле байкелерибиз бар го. Биздин айылдагы Токтогулот деген кишинин баласына окшош. Буларчы? Булар барганда биз ошол мынакей Айдар деген жигит, тиги дагы Чүйдүн областтык ички иштер башкармалыгынан келген, тиги менин ар жагымда турган Оштун ички иштер башкармалыгынан келген ошол жигиттер бизге ошол бир анан мынабы ошо полицейский экен, ошолордун жайында ысык дебедимби? Анан ушундай формасы ушундай болот экен. Дагы ошол жанагы штат 5 миллион калкы бар экен, ошондо Кыргызстандай да. Жанагы борбору Батан-Руш, ал 1 миллион калкы бар. Бишкекте экен да, ошондо мынабы бизден көп экен да, бир эле президент шайлоо болуш керек экен да. Анан алдагы машина эң биринчи полицейский айдаган артыбызда машина экен. Ортодогу актерге окшошуп атат го. Ошол полицейский экен. Ошо полицейский бир актерге окшошуп кетет экен. Полицейский. Эми эжекебиздин жана мен балдардан сурандым эле, эжекебиздин бир чыгармасына көңүл буралы. Бул 2012 жылы. 2012 жылы. Бул сольный концерт «Зимняя фантазия» деген берген. Чоң сольный концерт болгон. Биз дагы колдоп, семьябыз менен барып гүл бергенбиз, анткени кичине коллега болуп калбадыкпы? Эми бир нече секундтук жарнама, андан кийин кайра конокторубузга кайрылабыз. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Келиңиздер, эми жарнамадан кийин кайрадан биздин конокторубуз мынакей Кыргыз Республикасынын МВДдагы запастагы полковниги Жапаркулов Русланбек Мамбетжанович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Замире эжекебиз дагы жаңы кошулуп аткандар болсо тааныштырып коелу. Дүйнөлүк чыгармалардан тышкары биздин өзүбүздүн Кыргызстанда иштөө мындай бир жолуңуздар тартиби кандай? Биздин биякта чыгармаларды дагы мындай бир убакыт келгенде элибизге коюп турасыздарбы, же кандай бир шарты жолу? Азыр мен вообще классикалык ырчымын. Классика ырдайм, опера ырдайм.
азыр мындай тенденция болуп атат, жакшы тенденция болуп атат. Классикага азыр аябай жакшы мындай внимание мамиле болуп атат да, аябай жакшы. Даже вот тойлорго чакырышат, потому что мындай классикалык дүнүйө түшүнүп уга баштадык. Да, уже түшүнүп баштады да эл. Ошого мен аябай ыраазымын. Кыргызча илгери ырларды мындай классикага жанрга которуп ырдап атабыз да. Ошол тоже аябай мындай тарбия мындай кандай айтсаң болот, тарбиялык мааниси мындай, что мындай музыка классикалык музыкага жакын болсун деп эл мындай Кыргызстанды кыдырып концерт койгон учуруңуздар болобу? Болот, биз кыдырып жүрөбүз. Кыдырып жүрөбүз. Филармонияда бир жылда бир жолу чыгабыз. Филармония менен Ошко, Жалал-Абадка, Чоң жерлерге. Чоң концерт берип атабыз, классика. Ар кандай да, фольклор, классика бар бизде. Мындай бир туура эмес ырдалып калса элдерден баягы комментарийлер жазылып, мындай өзүбүздүн ырчыларыбыз, мындай классика эмес, мындай ырдап жүргөн ырчыларыбыз сөздөрү да туура эмес ырдалып калса, элдердин баары ар кандай комментарийлер жазып, мааниси жок, жеңил ырларды ырдап койду деген сөздөр көп болот го. Бирок ошол жеңил ырлар менен барып туруп анан кийин оор ырларды түшүнбөсө, түз эле оор эсет эле түшүнө албай калышы мүмкүн да. Демек, убакыт дагы керек экен. Убакыт керек, конечно. Азыр кийинки учурларда ошол нерсе деле өзү байкалып келатат. Маданияттуу, биздин тамашаларыбыздын деле маданияттуу болуусуна эл өзү талап кылып атат. Ырларга дагы, спектакльдерге дагы мурда көп кишилер кирбей койгон учурлар болгон. Азыр кайрадан кызыгуулар пайда болуп дегендейчи. Тойлорго дагы мына көрүп калам сиздин да барып ырдап калганыңызды. Демек, ошол классиканы угуп, эс ала турган, түшүнүп эс ала турган адамдарыбыз да көбөйүп атат экен буюрса. Эми классика эле ырдап жүргөндөн кийин жөнөкөй ырларга кандай көңүл бурасызбы өзү? Ырдайм. Ырдайсыз, кимдин ырларынан ырдап жүрөсүз? Бир куплет ырдап бербейсизби? Эстрада ырчылардын Апаз Жайнаков баягы мен сүйгөн ырым бар. Сүйгөн Өрүк зар деген. Жүрер чишип кетели өрүк зарга. Сиз кандай? Коштуп бериңиз сиз эме. Айна суранам четке какпа. Айна жолугуп бактыбызга. Зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Өрүк зарга кетели, өрүк зарга кетели, макул болчу. Майлы дечи. Майлы. Келиңиздер, эми жөнөкөй ыр демекчи биздин музыкант жигитибиз Насият деген жигитибиз сиякта турат. Азыр бир жөнөкөй ошол элдин арасында ырдалып жүргөн ырдан ыр табышмак деп коелу. Бир ырды ырдалат. Бул Көйрөң жигит деген ыр экен. Муну Алена Жетиген ырдап жүргөн ыр болсо керек. Ырдалат дагы азыр бир жеринен токтоп калат, ошого сөз уланып кетиш керек экен. Мисалы 4 вариант бар экен. Кармаба колумдан, кармаба белимден, тиштебе белимден деп байсакта. Акча сураба деген сыяктуу сөздөр менен бүтөт экен. Акча сураба мага аябай жакты да. Акча сураба деген мага аябай жакты да. Кана Насият музыкаңызды коюп койсоң. Колумду кармаба, по-моему. Кандай варианттар кандай? Колумдан кармаба, белимден кармаба,
Анан акчаны сураба деген сөз. Биринчи вариант окшойт. Ошолбу? Астыман чыксаң, колумду кармаба. Колумду кармаба го дейм, белинен да кантип кармап жиберсин. Тем более акча сураба. Эми сиздер өзүңүздөрдүн тарбияңыздар менен колунан кармап атасыздар. Азыр эми белден деле кармаш мүмкүн. Балким өзү ошо толугураак болуп көрөт. Жаныма келсең, кылчайып карабайм, сүйкүмдүү сөзүңдү сүйүнүп санабай, алдыңдан чыксаң, адашып жолумдан, алдагың келип кармаба колумдан, бир жигит Кармаба колумдан. Колумдан кармаба. Кармаба колундан экен. Экөөбүздөн ошого эметиптирбиз, Биздин убак ошондой да, колунан кармайт. Сөзгө маани берип жүрөсүздөр да. Ырдык болсо жакшы таап алдыңыздар. Эми бий жагынан кандай болду экен деп атат болуш керек. Элдин баары көрүп карап турушат. Азыр болсо ортого бизден Айдана кызыбызды чакырабыз дагы. Ортого чыгып бир бийлеп коймой шартыңыздар бар. Келиңиз. Келиңиздер. Атайын эми бул шоунун өзүнө ошондой жакшынакай музыка бергиличи бизге. Сиздерди ортого чакырып койсок. Сиз да Канабай кошуласыздар, экен, Руслан экен. Сиз да Төртөөбүз бийлейли, болот. Төртөөбүз бийлейбиз. Мына маэстро музыканы беребиз. Рахмат. Бир кол чаап коюңуздар, мынакей. Кыймылдап алдык. Эми мындай кылалы. Орун албай эле туруңуздар. Атайын эми тургандан кийин сиздерди кайра отургуза бербей. Келген көрүүчүлөр атайын эми келгенден кийин сиздин деле ырдай турганыңызды угуп калышты, Эжекебиздин болсо ырдаганын билет. Эми кош жылдыз болуп ырдап дагы жүрөткөн ырчылар менен ырдап деле көнүп калса, бир чыгарма тартуулап бербейсиздерби? Жандуу үн мененби? Жандуу үн менен да. Дуэт ырдайсызбы? Бизде жандуу үн менен ырдалат бу жерде келгенде. Дуэт ырдап, чогуу ырдап жүргөнсүздөр да? Ырдап жүрөлүк. Биз жакында дагы бир чогуу ырдап эмне клип да тарттыралы деп атабыз. Анан азыр бул Замира айым эми эмгек сиңирген кызматкер, Эл артист. Эл артист. Мындан аркы наам жок да. Эл артист. Андан аркы элдин наамы бар. Мындай киши менен сүрдөп ырдаш кыйын, бирок бир ырга мен кичине шпаргалка менен ырдайын. Пайызсыз жана күрөөсүз, насыяга, эмеректин түрлөрү, тиричилик техникасы жана килемдер. 15 мүнөттүк убакта биз сиздин үйүңүздөбүз. Альянс мебель 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Ак туну оңой менен
алмайсың айға да жел ойменен, жете алмайсың айға да жел ойменен. Жеткенчекте жетпестен қалған жақшы, қалған жақшы, жетіп азап жегече арманы жақшы. Жетем десем сұлуай жетер елім, көк деңізің бұлттан кечер елім, көк деңізің бұлттан кечер елім. Сөзі берген алтынай көгіңменен, көгіңменен, мен қарайын өзіңді теңіңменен. Саған жақшы сезілсе бұлтты күн, мага жақшы көктем жер жемиші көп, мага жақшы көктем жер жемиші көп. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Ишиңе ийгиликтүү болсун. Рахмат. Мына көрдүңүздөр бир туугандар, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы менен дагы ырдаган Руслан Байкеге дагы рахмат. Өзүнүн кесиби башка болсо дагы мына ушундай дүйнөнү таң калтырып ырдап жүргөн эжекебиз менен келип кошулуп ырдап аткан, демек эл ичи өнөр кенчи деп бекер айтылбайт экен. Эл арасында дагы мына ошондой өнөрлүү болгон бир туугандарыбызды кайсы кесиптен болбосун биздин студияга чакырабыз. Төмөндөгү телефонго көңүл буруңуздар. Кызыктуу видеолор, сүрөттөр болсо дагы жөнөтүп туруңуздар. Кайсы конокторду чакырышыбыз керек, ким сиздерге кызыктыра турган болсо аны дагы айтып туруңуздар. Ушуну менен сиздерге арнаган көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Эмки жолушканга чейин саламатта калыңыздар.